Билбейм, ушу үчүнчү лицолорбу же Кыргызстанга күйбөгөн адамдарбы, чынын айтсам тойгоздуңар. Мына Сооронбай Жээнбековди жаман дедиңер. Сооронбай Жээнбеков кетиргенден кийин Садыр Жапаров келди. Буну да жактырбай, муну жаман деп, муну да айтасыңар. Кумтөрдү бул албады деп шылтоо кылдыңар эле. Эми Кумтөрдү алып атса, Кумтөргө эмнеге тигизет, эми бул эми башка мамлекеттен инвесторлор келбей коет. Анан кийин Кумтөрдү силер иштете албайсыңар деп эми бугазды чалып атасыңар. Кумтөргө катышкан Кумтөрдөн акча жеген депутаттарды камайбыз деп бүгүн Ташчиев айтса, ошого да жазып атасыңар. Калп эле ушу полицей гонение кылып депутаттарды айтып атасыңар деп. Анан алдагы үйрүндө мына 440 тонна героин, 440 килограмм героин, 20 миллион долларлык акча экен да. Ошону контрабанда деп кармап, ошону токтотуп калса, ошого да жазсаңар да комментарийгачы. Спектакль, анан эптеп эле көз боемочулук депчи. Өзүңөр ойлонуңарчы, бул жашоодо бир жакшы нерсе кылдыңар беле? Кичине мындай Кудайга шүгүр деген адам болгочу, мындай силер төрөлгөнүңөргө наразысыңар да, силерчи. Силер өлүп атканга наразы болсоңар, анан өлгөндөн анан жерди жеп анан тоёсуңар го, менчечи. Тойгоздуңар. Кичине мындай Кудайга шүгүр деп кичине мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип сабыр кылсаңар, мен 100% билем, ушу бардык нерсени туп-туура кылып атса дагычы, силер по-любому бирдекесин таап чыгасыңар да. Адам болгула.